Рахмат, Нурланбек Асанбеков. Урматтуу Алмазбек Акунжанович, мен да Кадамжай районуна жана Кызылкай шаарына барып, шайлоочулар менен жолугушуп келдим. Бизде азыркы учурда бир топ соц объекттер курулуп атат. Ага рахмат. Анан азыркы учурда 4-5 айыл өкмөткө мектеп куруу өтө зарыл болуп турат да. Мен Ак-Турпак айыл аймагына барып, Кызыл Коргон айылынын тургундары менен жолугуп, ошол жерде Кызыл Коргон орто мектебин көрдүм. Андан тышкары 4-класска чейин ошол Кызыл Коргон орто мектебинин филиалы бар экен, Өтүкчү айылында. Эми авариялык абалда экен да. Ушул мектептерди реконструкция кылыш керекпи же жаңы мектеп куруш керекпи? Ошо боюнча сиз тиешелүү министрликтерге тапшырма берип койсоңуз. Ошол эле Ак-Турпак айыл аймагында дагы Ак-Турпак, Чоң Кара, Токой айылдары бар. Бул жерде 2 мектеп бар. Бул мектептер союз мезгилде курулган. Анан Токой айылына 320 орунду мектептин куруу боюнча проект долбоорлору бүт даяр экен да. Ошол Токой айылына 320 орунду мектепти куруп койсок, Ак-Турпак айылындагы, Чоң Кара айылындагы мектептерди бала бакчага берип коет элек да. Бул айылдар Кожешкен дарыясынын жээгинде, чек ара статусу бар айылдар. Ошол эле учурда Өзбекстан мамлекетинин Сох анклавы менен чектеш айылдарда. Ушул мен айткан маселелер боюнча урматтуу Нурланбек Асанбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз, анан дагы көйгөйлүү маселе бул Майдан айыл аймагында Кара Дөбө айылы бар. Майдан айыл аймагында азыркы учурда Кудайга шүгүр 5 мектеп курулуп атат. Акыркы мектеп калды, бул Темирбаев орто мектеби. 611 окуучу окуйт экен, 3 смена менен окуйт экен. Мектепти мен өз көзүм менен көрүп келдим, сырыс аябай начар экен да. Bundan долбоорлорун даярдашат. Бул боюнча дагы протокол тапшырма берип койсоңуздар. Анан акыркы маселе бул Кызылкай шаарында шайлоочулар менен жолугуп, ошол жерде бир топ сунуштарды берди. Кызылкай шаары эми Баткен областындагы эң чоң шаарлардын бирине кирет. Газ бар Кызылкай шаарында, бирок бир топ үйлөр газ жок экен да. Газдаштыруу боюнча аябай бир суранычты. Эми биз Газпром милдеттемесин алгандан кийин биз ошолордон талап кылышыбыз керек да. Алмаз Акунжанович, газ ар бир үйлөргө ошол газ түтүктөрү бар жерлерге газдаштырып берүү боюнча. Анан биз өзүбүз талап кылбасак алар эч качан жасабайт. Ушу боюнча сөзсүз түрдө протоколдук тапшырма берип койсоңуздар, жоону күтөбүз. Рахмат.